Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз адеп сабагынан билеге күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген теманын негизинде билим түгөнбөс байлык деген жомок менен таанышабыз. Анда баарыңар кулак төшөп уккыла. Бир кишинин эки баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болот. Энеси эки баласын тең жакшы көрүп, энчини экөөнү тең бирдей бөлүп берели деп сунуштады. Бирок атасы эненин тилине көнгөн жок. Аялын урушту. Аялы качып, бир кара чийдин түбүнө барып, шорлоп ыйлап олтурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрүп, эмне үчүн ыйлайсың деп сурады. Эне жай маанисин айтты. Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлонуп калды. Сиз бекер ыйлабаңыз. Кичи балаңызды окутуңуз. Билим түгөнбөгөн байлык дейт. Атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот, деди ал. Эне жолоочунун сөзүнө макул болуп, баласын окутту. Бала көп жылы тырышып окуду. Түрдүү өнөрлөрдү үйрөндү. Өнөр аркасынан бай да болду. Агасы атасынын дөөлөтүн күтө алган жок. Жаркылдаңдап бардык байлыгын чачып жок кылды. Абдан жарты болду. Акыры энесинен жардам сурап келди. Ушундан улам энеге баланын алалыгы жок. Билим түгөнбөс байлык деген экен. Өнөргө ээ болосуң окуу менен, аз болсо да билимде пайда экенин деген сөз калган экен балдар. Көрдүңөрбү? Канчалык байлык, бийлигибиз болсо дагы билимибиз, ыйманыбыз болбосо көптөгөн байлыктарды бат эле жоготуп алышыбыз мүмкүн экен. Андыктан биз кандай болушубуз керек экен балдар? Туура айтасыңар. Талыкпай билим алып, билимге дайым чаңкак турушубуз керек экен балдар. Анда баарыбыз ушул жомоктун окуясын, картасын түзөбүз. Жана дагы сүрөттөрүн өзүбүз элестетип тартабыз.